Казакстан менен евро биримдик дароо 2 келишимге кол коюшту. Алардын бири маанилүү чекизаттар боюнча 3 миллион евролук келишим. Документ экономика жана өнөр жай үчүн стратегиялык мааниге ээ болгон жаратылыш ресурстары жаатындагы биргелешкен долбоорлорду жактыртат. Алар жаңы технологияларды, энергетиканы жана башка тармактарды өндүрүү үчүн зарыл. Экинчиси Европа инвестициялык банкы менен Казакстандын өнүктүрүү банкынын ортосундагы 200 миллион евролук алкактык насыялык макулдашуу. Каражаттарды транспорт чөйрөсүн жана кайра жама энергия булактарын өнүктүрүүгө жумшоо көздөлүүдө. Trans-Caspian Transport Corridor is one of the flagships. Транскаспий транспорт коридору Европа Союзу Global Gateway стратегиясынын негизги компоненттеринин бири болуп саналат. Анткени Азияны Европа менен байланыштырган багыт ийгиликтүү ишке кирсе, анда товарларды ташуу 15 күн же андан аз убакытты алат. Бул аймактагы соода жана экономикалык ишмердүүлүктү стимулдаштыруу үчүн чыныгы бурулуш болот. Европа инвестициялык банкы менен Казакстандын өнүктүрүү банкынын ортосунда кол коюлган 200 миллион евро насыялык желе негизинен транспорт тармагын колдоого багытталган. Focused on the transport connectivity.